بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فسبحه وإدبار النجوم بسم الله إلا الذين يصلون أهدهم راعون والذين معجز الله وأن الله وإن كنا لمبتلين إذا رآك الذين كفروا إن قبل فأمكن منهم والله عليم أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم تولاه فأنه يضله ويهديه الذين آووا ونصروا أولئك Акырында жараткан Аллах субханала таала баарыбызды ушул жерде кандай бириктирген болсо, кыяматта өзүнүн бейишинде дагы баарыбызды ушундай чогуу кылсын. وأشكر شكرا كثيرا أليق بالشؤون الدينية وعلى رأسهم سماحة المفتي وسماحة Жерге Кыргызстан мамлекетибизге жаадырган берекеси жана рахматына күбө болуп отурган жалпы ушундай иш-чарага Кур'ан конкурсуна Кыргызстан мамлекетинин дини башкармасынын уюшуунун негизинде 4-чү Кур'ан жарышына жалпыңыздар башында турган калыстар тобу жалпы 26 мамлекеттен Кыргызстандан кошулуп 27 мамлекеттен келген бардык ушул катышуучуларды бардыгыңыздарды дини башкармалыктын Азирети муфтий Абдулазиз Закировдун атынан жана жалпы ушул дини кызматкерлердин атынан жалпы өзүмдүн атынан бардыгыңыздарды ушундай иш-чарага кош келипсиздер деп айтмакчымын. Андан кийин урматтуу бир туугандар, момун мусулмандар, мынау жерге катышуучулар жана башында отурган нурдуу жүздүү биздин калыстар тобу ахлан ва сахлан ва мархабан бикум. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga vahiy qatarında 23 yıl mabayinida tushungan Kur'an saqtalib butkul adam zatına mizam qatarında qiyomat kuniga cheyin qala turgan Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala özünün sözünde özünün kepildigini algandığını Estaizu billahi mineşşeytanirracim inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Biz bu zikirde yani Kur'an'da düşürdük. Anı saktooçusu biz özüz dep anı saktoosunu Allah özünün kepildigini algandığını açık jar salgandыктын күбөсү катарында бүгүн мына отурганда сиздердин бардыгыңыздар ошол Kur'an'ды сактоочулар Аллахтын сөзүнүн аманатчы катарында жүрөгүңүздөрдө сактап, мээңиздерде сактап, жалпы жүрүүңүздөрдө тирүү Kur'an катарында жүргөндүгүңүздөр бардыгыңыздарга Аллахым куттуу кылсын.